Өлкөдөгү жана област аймагындагы орчундуу окуяларды камтыган ЖМТРКнын жаңылыкта кызматынын дүйшөмбүдөгү чыгарылышынын толукталган бөлүгү. Студияда Байгазы Райымкулов, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Ош базарындагы өрттүн кесепетинен чыгым тарткандар менен өкмөт башчы жолугушту. Биз сиздерге иштебесек кимге иштейбиз? Жалал-Абад шаарында ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген мал союлуучу жай ачылды. Биринчиден эң таза сапаттуу эттерди даярдап берүүдө. Учурда 3 айлыктын негизинде көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери уланууда. Бөлүнгөн жерибизди жана ошондой айлана чөйрөбүздү тазаласак, анда ушу шаарыбыз таза болуп. Премьер-министр Сапар Исаков Ош базарында 13 апрелдин таңында товары күйүп кеткен сатуучулар менен жолугушту. Мындай маалыматты өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн эртең менен өкмөт имаратынын алдында өрттөн жабыркаган соодагерлер митингге чыгышкан. Жолугушууда премьер-министр келтирилген чыгымды эсептеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн айтып, алар жабыркаган ишкерлердин тизмесин аныктап жатканын белгиледи. Исаков экономика министрине жабыркаган ишкерлердин документтерди чогултуу, салык кызматына салык төлөөдө мөөнөтүн узартуу жана социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөнүн мөөнөтүн узартып берүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле жабыркаган ишкерлердин коммерциялык банктарга болгон насыяларын реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүлөр болорун айтып, кырсыктын себептерин изилдөө анын жеке көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Өкмөт башчы базардын ээлери менен сатуучулар үчүн бардык шарты бар соода жайын куруу, ошондой эле ишкерлерге ижара акысын убактылуу төмөндөтүү боюнча базар ээлери менен сүйлөшүүлөр болорун белгиледи. Өкмөтүбүз деп келип отурабыз. Сиздерге сиздерден көбүрөөк суранарыбыз ушу, бизге жеңилдикти көбүрөөк бериңиздерди сурайбыз. Биз жана 4 немени айтып өттүм, ошо 4 жеңилдикти тезирээк метип берсеңиздер, анан тезирээк курулса деп ойлойбуз. Бүт болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын көрүп, ишти алдыга жүргүзөм. Анан бул биздин акыркы жолугубуз болбосун, дагы мындан ары жолугуп туралы, баягы кандай иштер аткарылып атат. Мен эң негизги көйгөйлөрдү уктум, азыр түшүндүм. Эң негизги нерселерди. Кайсы нерсеге басым жасаш керек, аны дагы мен түшүндүм. Биз сиздерге иштебесек кимге иштейбиз? Бул биздин милдетибиз. Мен ачык айтайын, биз ошон үчүн иштеп атабыз бул жерде. Мына ушундай эле өрт катталган Жалал-Абад шаарындагы борбордук базардан жабыр тарткандарга жардам берилет. Жалал-Абад шаардык мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин жетекчилигинин билдирүүсүндө алар үчүн ижара акысы, патент сыдуу жагдайлардан жардам берүү аракети каралууда. Өрт чалган базардын абалы кандай? Гүзира Мөндөева жооп берет. Өзүңүздөргө маалым, 12-синен 13 апрелге караган түнү биз турган борбордук базарды өрт чалган. Бирок арадан 3 күн өтсө дагы борбордук базардагы абал мурдагы бойдон эле кармалууда. Ага негиз мындагы адистердин белгилөөсүндө Бишкектен атайын турган комиссиянын ушул убакка чейин келбей жаткандыгы негиз болууда. Дагы бир жагдай, мына ушул биз турган борбордук базардын айрым бир соода түйүндөрүндө электр энергиясынын берилбей жаткандыгы. 23 апрелден бери бек турган базардын дарбазалары бүгүн ачылды. Бир түндө гүлгө айланган базардагы күйүктүн жыты алыстан эле мурдуңа тиет. Жартылай күйгөн мөмө жемиштердин жаан алдындагы абал ошол бойдон. 3 күн өтсө да абалдын сакталып туруусу борбор калаадан келүүчү комиссияга көз каранды. Биз ачып, калган жактары толук ишке киришти, иштеп жатышат. Ал эми күйгөн жер боюнча Оштон жанагы өрт өчүрүү кызматынын эксперттери келип изилдеп атышат. Эми экинчи күнү судмед экспертиза деп Бишкектен эксперттер келет деп атышат. Анан ошол эксперттер келип кеткенден кийин жыйналып, анан тазаланат экен, ага чейин ошол курчалып турат. Баса, борбордук базардын көпчүлүк жери менчикке берилип кеткен. Коопсуздук чаралары, сактануу жагдайы жөнүндөгү түшүндүрүү иштери көп болгондугу менен жыйынтыгынын жоктугун көпчүлүк ушуга байланыштырышат. Койчу көп болсо кой арам өлгөн көрүнүш деп ушуну айт. Биздин борбордук базардын ичинде өзү 200дөн ашык менчиктин ээси бар да. Бул 200дөн ашык менчиктин ээси дегеним ушул борбордук базардын ичинде 200 базарком бар дегенди билдирет. Алар кайнайды бир ушул өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда ага чейин дагы ар ким өзүнүн жоопкерчилигин өзү тартат. Биз ал жеке ишкерлерге, жеке менчиктин базаркомдоруна биз эч кандай неме бер албайбыз биз аларга. Алар көпчүлүгү түшүнөт да, ушу базарком баардыгына жооп берет дей беришет. Андай жоопкерчилик бизге жүктөлгөн эмес. Өрттүн кесепетинен жабыркагандардын көпчүлүгү кол куушуруп отуруп калышты. Күйгөн товарлар, гүлгө айланган акчалар, алардын ушул бизге чейинки жыйган маңдай тер бешесинин тапкан байлыгы экендигин айтуу алар үчүн оор. Ооруп атабыз, дарыбыздын давлениябыз бар, мына возрасттагы адамдарыбыз, биз өмүр бою иштегенибиз 1 мүнөттө 20 мүнөттө күйүп кетти.
Билбейбиз азыр башыбыз мам. Өкмөт жардам береби, бербейби, аны бизге эч ким айта элек, мэр менен да жолуга элекпиз. Ар ким өзү менен өзү болуп атат азыр. Билбейбиз, эмне экенин билбейбиз. Биздин мамлекетте кандай күндөр мындай күн башыбызга түшөт деп ойлогон эмеспиз. Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин берген маалыматына таянсак, жалпы 186 квадрат метр жер күйгөн, 50гө чукул соодагер жабыркаган. Ошол окуядан бери алардын эшигин какылап келгендер көп. Алар үчүн жардам берилери да каралууда. Азыркы учурда биз ошол жабыркаган соодагерлерге ошол арендасынан ошол патентинен жардам беребиз деп турабыз. Ошол 6 айбы, 3 айбы, аны мен азыр алдын алып айта албаймын. Бирок аларга жардам көрсөтөбүз. Азыр бизге келгендер ошол жабыркалган соодагерлер канчалык ошол товарлары күйдү, ошолордун суммаларын берип атат. Азыр келтирилген материалдык чыгымды тактоо, өрттүн келип чыгуу кесепеттерин аныктоо үчүн Бишкектен атайын эксперттердин келүүсү күтүлүүдө. Чыгымдын да болжомолдуу түрү айтыла элек. Ал эми башка соода түйүндөрүндө баягы жай турмуш уланууда. Гүлжина Мындоева, Улар Мырзабеков, Жалал Абад шаары. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 апрелде Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлабекованы кабыл алды. Өлкөнүн шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча чаралар жана маселелер талкууланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2018 жылдын 13 майына дайындалган жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктын жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Шайлоо дайындалган 6 жергиликтүү кеңештердин ичинен Жалал Абад областынын Аксы районунун Каражыгач айылдык кеңешине жана Чүй областынын Сокулук районунун Сокулук айылдык кеңешине шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөт. Токтогул шаардык кеңешине шайлоого 6 партия катышат, алар 21 мандат үчүн күрөшөт. Шайлоого үгүт иштери башталды. Шайлоо комиссияларынын курамдары бекитилгенин Нуржан Шайлабекова билдирди. Мамлекет башчысы демократия жана парламентаризм маселелери боюнча жарандарга билим берүү, шайлоонун укуктук маданиятын жогорулатуу боюнча жумуштарды калыпка салууга багытталган жарандык билим берүү борборун түзүү боюнча Боршайкомдун пландарын колдоого алды жана шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу, партиялык системаны бекемдөө боюнча жумушту активдештирүүнү сунуштап, саясий партиялардын парламенттик системасынын өнүктүрүүдө өзгөчө ролун белгиледи. Ошондой эле ал шайлоо системасынын учурдагы маселелерин коомдук жана парламенттик талкуунун кийинки шайлоого чейин керектүү өзгөртүүлөр киргизилип, шайлоонун катышуучуларына алдын ала түшүндүрүү максатында убакытты так пландаштыруунун зарылдыгын белгиледи. Өткөн жылы өкмөт ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген мал союучу жайларды көбөйтүү талабын койгон. Учурда берилген тапшырмалар аткарылууда. Анын алкагында Жалал Абад шаарында Алтын ит мал союучу жана кайра иштетүү ишканасы ачылды. Бул жайдын кызыл тасмасы бийлик өкүлдөрүнүн, жергиликтүү тургундардын катышуусунда өттү. Темага кесиптешим токтолот. Алгач келген коноктор бул жайдын ички абалына баш багып түзүлгөн шарттар менен таанышышты. Мал союуда колдонулчу жабдууларга 4 миллион сом каражат жумшалып, Москва шаарынан алынып келинген. Тиешелүү адистер бул техникаларды иштетүүнүн жолдорун мындагыларга көрсөтүп беришти. Это ноги на крюк накидывается цепь на ноги и фиксируется. Жеке ишкердин демилгеси менен курулган мал союучу цех ЭЭПтин талаптарына жооп берет. Аны менен бирге дүйнөнүн 15 мамлекетине эт азыктарын экспорттоого болот. Жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан жайда күнүнө 60 баш кара мал, же болбосо 150 кой союуга ылайыкташкан. Мында өндүрүлгөн этти экспортко чыгаруу үчүн коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул мал союучу жердин башка мал союучу жерлерден айырмасы бул Евразиясынын талабына жооп берет. Казакстан, Россия менен чектелбестен, Өзбекстан менен чектелбестен биз Европанын башка өлкөлөрүнө дагы чыгарганга сертификатыбыз болот. Бул жерде ошол нормативтери сакталат, сертификаттарыбыз болот. Алар келип өзүлөрү күбө болуп, ишенип, анан алышат да малдычы.
Учурда элдин мал союучу жайларга муктаждыгы күчөп турган мезгил. Анткени чарбачылык менен алектенген жарандар сатып алууга караганда сатууга келгенде түрдүү көйгөйлөргө туш болот. Ошол эле учурда дал ушундай пункттар бар болгону менен талапка жооп бербегендиктен башка өлкөгө этти экспортко чыгарууга да болбойт. Дал ушундай ишканаларды ачуу менен мындай көйгөйлөргө аз да болсо бөгөт коюлууда. Бул аракеттер региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашып, өнүгүү жолунда экенибизден кабар берип турат. Кыргызстан боюнча мына бүгүндө 28 заявка алынып, мына азыр 4 ишкана бүтүп атат. Мына сиздер көрүп аткан мына азыр ушул ишкана Өзгөн шаарында мына бүтүп атат. Алабукада бүттү. Мына Сокулукта дагы бүткөн атат. Ушундай заявкада мына бизге 28 заявка болгон. Быйыл ушул жылдын аягына чейин буюрса бир 10 ишкананы ачканы турабыз. Аталган мал союучу жай бир эле эт азыктарын экспорттоого жол ачпастан жумуш издеп чет өлкөгө агылган жарандардын санын азайтууга да өбөлгө түздү. Учурда 10 адам туруктуу жумушка орношсо, иштин жүрүшүнө карап дагы кошумча жумуш орундары түзүлөрү күтүлүүдө. Жумушчулардан азырынча бир 12-14 киши иштейт деп турабыз. Анан оптимизация жүрөт, кийин жумушчу азаят же көбөйөт иштин жүрүшүнө карап. 50 жаштагы Кадыр Сайдаев мал союлуучу жана кайра иштетүүчү жайдын ветеринардык адиси болуп ишке кирди. Эми каарманыбыз ветеринардык санитардык нормаларды сактаган абалда. Мында союлуучу малдарды текшерүүгө алуу менен бирге таза этти өндүрүүсү кажет. Элдин дасторконуна биринчиден эң таза сапаттуу эттерди даярдап берүүдө. Анан келген малдарды албетте бир термометрия кылып, ден соолугун текшерип, анан таза малдарды союп, Кудай кааласа ушинтип элге бу тартуулайбыз. Бул жайдын курулушу 2017 жылы башталып, 1 жыл аралыгында бүткөрүлдү. Жалпы сметалык баасы 23 миллион сомду түзөт. Ал эми бул каражаттын 10 миллион сомун Айыл банкы жеңилдетилген ыкмада берген. Мал өстүрүүдө, жер иштетүүдө жана айыл-чарба базыктарын кайра иштетүүдө арзандатылган пайыз менен насыялар берилет. Мал өстүрүүгө жана жер жемиш өстүрүүдө 10% болот. Кайра иштетүү тармагына 6% менен берилет. Кошумчалай кетсек, өлкө боюнча жалпы 84 мал союучу жай бар. Ал эми Жалал Абад облусунда алардын саны 22-ни түзөт. Бирок тиешелүү талаптарга жооп бербейт. Андыктан алардын санын азайтып, заманбап ушул сыяктуу ишканаларды ачуу учур талабы дешет мындагылар. Алина Адилбек кызы, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев иш сапары менен Жалал Абад облусунда болду. Сапардын жүрүшүндө Сузак районунда жайгашкан номер 4 жана 5 Көгарт дарыясында, ошондой эле номер 20 Кара Дарыя дарыясында жүрүп жаткан иш мерчемдери менен таанышты. Аны менен катар министрдин орун басары суунун деңгээли көтөрүлүп жаткандыгын билдирип, анын алдын алуудагы иш аракеттерди тезден көрүү зарыл экендигин өз сөзүндө белгилеп, тийиштүү адистерге тапшырмаларды жолдоду. Сузак районунда жайгашкан номер 4 Көгарт дарыясында суунун көлөмү 60 кубка чейин жогорулап, Благовещенка айылындагы дарыяга жакын жайгашкан айрым турак жайларды суу каптап калуу коркунучу жаралган. Мындан улам учурда суу жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бул эгер суу булакка өтүп кете турган болсо, Сузак районунун эң центр болгон Сузак айыл округунун 40-50 миң калкы жашаган элге өтө бир кооптуу зыяндарды алып келет, олуттуу зыяндарды. Бирок мында жүрүп жаткан иштер убактылуу болушу да мүмкүн. Анткени дагы жаан жаап, аба ырайы өзгөрсө, суунун деңгээли кайра көтөрүлүп, жээкти жайпап кетиши толук ыктымал. Ага карабай бекемдөө иштери жүргүзүлө берерин маалымдашат. Тийиштүү адистердин маалыматына караганда, Кара Дарыя дарыясынын жээгин бекемдөөгө 42 миллион сом ажыратылган. Бул каражат узундугу 500 чарчы метр дамба курууга бөлүнүп берилген. Эгер жумуш соңуна чыкса, 600 гектар жер аянты жана 2100 конушту суу ташкынынан сактап калат. Соронбай Шарипов Жээнбек өзү да келген бул жерге келип, анан ушул жерде 500 метрди дамбаны ушу койбосок болбойт деп туруп ушу биздин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырманы берди эле. Кудайга шүгүр, мына 2 жылдын ичинде ушу 500 метр аралыктагы дамба, капиталдык дамба курулуп, ушу биздин ушу арал айылыбыздын 2800ге жакын түтүндүн тургундарын ушу сел каптоодон сактап атат да. Мына ушундай абалдагы иштин жүрүшү менен жеринен өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев жеринен таанышты. Анда Кара Дарыя жана Көгарт дарыясындагы номер 4 жана 5 суу каналдарында аткарылып жаткан жумуштар менен кабардар болуп, сапаттуу дамбаларды куруп бүтүрүү үчүн тийиштүү адистерге тапшырмаларды берди.
ушундай эле маселе башка областтарда болот. Ош областында, Баткен областында сагылды ушундай ала турган жерден биздин адистер менен кеңешип туруп, ошондо алыш керек. Мына өкмөткө дагы, элге дагы баарына пайда. Азыр булар кантип алып атат? Ар жерден алып атат дагы, өкмөткө дагы зыян келтирип атат. Элге дагы зыян келип атат. Ошентип мына канча миңге курулган дамбалар жок болот. Эске сала кетсек, 16 апрелден 20 апрелге чейин өлкө аймагында жаан-чачын күтүлүп, суунун көлөмү жогорулашы мүмкүн деп тийиштүү адистер билдиришүүдө. Ал эми учурда Көк Арч жана Кара Дарыя дарыясындагы суунун көлөмү туруктуу. Тактап айтканда 42 кубка жетти. Кошумчалап кетсек, облус аймагында сел коркунучу жогору аймактардын саны бүгүнкү күндө 15. Алардын басымдуу бөлүгү Кара Дарыя айылында жайгашкан. Лидаза Камчыбекова, Манас Назаров, жаңылыктар маалымат программасы үчүн. Жалал Абад облусу республикалык олимпиадада алдыңкы орунга чыга алган жок. Мындай маалыматтар облустук жыйында айтылып, маселени чечүүнүн жолдору талкууланган. Мамлекетте көйгөйлүү маселеге айланып бара жаткан билим сапаттын төмөндүгүн канткенде көтөрө алабыз? Суроого жоопту кабарчыбыз издеп көргөн. Гүлшан Режебалиева Жалал Абад колледжинин тигүүчү кесибинде билим алып жатканына быйыл 3-жыл. Ал 11 классты орто мектептен аяктап, жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал ала албай калып, мындан улам колледжге окууга тапшырууга аргасыз болгон. Бұл тесттен деле эмне десем, албетте удача деген нерсе болот экен, ийгилик ар кандай болот. Бизде ошол 1-2 балл роль ойноп койгон дагы. Бирок бул кесип мага мурдатан бери жакчу. Өзүм деле кызыкчу кишинин элинден ким болсун эсе тигүүчү болом деп жүрүп, азыркы ушул убакытка келип уже модельер конструкторго тапшырдык. Бул жерге тапшырган зая эле жакшы болду деп ойлойм өзүм оюм боюнча. Себеби биз бул жакта бир гана тигүүнү эмес, сүрөттү деле өздөштүрүп кетебиз, технологиянын, конструкциянын ар бир түрлөрүн өздөштүрүп үйрөнүп жатабыз. 2018-жыл өлкө башчысы тарабынан региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Ага карата учурда ар бир мекемеде түрдүү аракеттер көрүлүүдө. Алардын катарында Жалал Абад колледжинде да тигүүчүлөрдү үйрөткөн адистикти атайын саймаларды түшүрүүчү жаңы аппараттар алынып келинген. Бул аппараттар бир эле учурда 2 сайманы түшүрүүгө жөндөмдүү. Студенттерге шарт жаратып, заман талабына ылайык тигүүчү машиналар менен камсыздоодагы жөн жерден эмес, окутуучулардын баамында мектептерде билим сапат төмөн болуп, жетиштүү баа ала албагандар жыл сайын көбөйүүдө. Мисалга алсак, аталган колледжде эле 3000ден ашуун студент билим алып жатат. Аларга ар тараптан татыктуу билим берүүгө аракеттер көрүлөт. Жакшы окуган адам жакшы иштерде болуп атат. Алды азыр ошол Замира Молдошева да иштеп атышат. Технолог болуп иштеп атышат. Мына кече эле кабар алдык. Биз бүтүрүүчүлөр менен, иш берүүчүлөр менен да иштейбиз. Анан ал жерде деле билим деңгээли жогоруларды жакшы кабыл алышат. Өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасында дагы 5-6 кадамдар билим сапатын жакшыртууга багытталган. Ага ылайык өткөрүлгөн облустук жыйында да мектептерде билимдүү жаш уландарды тарбиялоо талаптары айтылды. Борбор жала чыгарабыз. Анан жала чыгарда мында элитет болбосо, мына көрсөткөн акча 3 жылда алып келет. Мына жакшы 2016 жыл 1-месте алып келсек, 2017 2 месте, 2018 3 месте артка кетип атасыз. Наоборот, астыга чыгып, багы сактап калган орта сиз артка кетип атасыз. Ана иш керек болот, иштешиңиз керек. Эми жолаушылар бирle бабкадан мектептен сыймыктап атасыз, баары керек. Калгандары менен иш апарышыңыз керек. Мектептерде ылыш керек. Серепчилердин пикиринде билимдин төмөндөп жаткандыгынын негизги себеби катары интернеттин кулаш жайып баратканын да атоого болот. Андан сырткары окуу программаларын мурдагы китептер менен окутуу сунушун айтышат. Билимди өркүндөтүш үчүн талап күчтүү болуш керек. Ошол биздин билим берүү системабызда кандайдыр бир чыгармачылык, бир реформаларды ойлоп табыш керекпи бүгүнкү күнү мектепке, жогорку окуу жайларына, эми жогорку окуу жайларында деле мүмкүнчүлүктүн болушунча берип атышат. Менимче мындай ошол жогорку окуу жайларында эң жакшы илимий потенциалды жогорулатыш керек да. Билим гана жашоону жарык жана келечекти кенен кыла алат. Андыктан ар бир өсүп келе жаткан жаш окуучуларды билимдүү болууга адистер чакырышат. Нара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.
28 апрель бүткүл дүйнөлүк эмгекти коргоо күнү. Ага Карата облус аймагында 1 айлык жарыяланган. Бүгүн Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясында мамлекеттик экотех инспекциясынын эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер боюнча башкы инспекторлору тарабынан иш берүүчүлөр менен бирге тегерек стол өткөрүлдү. Анда жумуш берүүчүлөргө ар кандай кырсыктардын алдын алуу багытында түрдүү пикирлер айтылды. Жумушчулардын укуктары так сакталууга милдеттүү экендиги ырасталды. Белгиленген сааттан ашыкча иштетпей, ар тараптан коопсуздук чараларын эске алуу тапшырмалары коюлду. Бул тегерек столго Сузак районундагы, Жалал шаарындагы чоң ишканалар чакырылган. Азыр дагы келишип атат. Буларда эмгекти коргоо боюнча бирибиз менен бирибиз ушундай маселелерди чечип атабыз да. Көйгөйлүү маселелер, мисалы үчүн азыр иш берүүчү тараптан, ишчи тараптан жаралып калган маселелерди кантип чечиш керек. Ошол тууралуу ушу иш берүүчүлөрдүн жетекчилери менен Кыргызстандагы эмгекти коргоо боюнча мыйзамдар сакталышын, алардын ишчилердин укугун коргоо боюнча эми иш аракетти аткарыш керек, ошолордун баардыгын талкуулап жатабыз да азыр. Ак Сый районунун Жергетал айыл аймагында айыл жаштарынын, дин кызматкерлеринин катышуусунда жыйын болуп, анда ашыкча чыгымды азайтуу маселеси талкууланды. Талкуу соңунда ашыкча ысырапкорчулукту жоюуга багытталган чечим кабыл алынды. Теманы кененирээк аймактык кабарчыбыз улантат. Жергетал айылында 8500дөн ашуун калк жашаса, алардын ичинен 92 аял баатыр эне ардактуу наамына татыктуу болгондор. Жыйында негизинен айылдын имам хатиптери ысырапкорчулуктун абал сообу, шариятта жок жүрүлгөлөр тууралуу кеңири сөз кылып, өзгөчө кыз келиндерди ысырапкорчулукка барбай сарамжалдуу болууга чакырды. Айрыкча өлүк көмүүдө болуп аткан ысырапкерчиликтер, жолук берүү, карашты союп, аерги тойго айлантып салуу, анан жолуктарды берип коюу, ушулардын бардыгы бул динде жок экен, ысырап экен да. Бул бир салт экен. Болбосо бул адамдарга материалдык жактан бир өзүнө чоң зыян алып келе турган. Аллах Таала зыян кылуучуларды жакшы көрбөйт экен да. Ашыкча каада салт, тойлордогу ыксыз чыгым тартуу, маркумду узатуудагы ашыкча ысырапкорчулук сыяктуу маселелер талкууга коюлду. Мындан улам карызга батып, андан кутула албай жер кезип барган жеринен да туруктуу иш таппай, кыйналып жаткандар тууралуу айылдагы акындар ыры окуп пикирлерин айтып чыгышты. О дүние түпсүз алам сыяктуу эч ким жетпейт түбүңө, аз кырылып барабыз жетебиз деп түбүңө. Ашыкча элдерге жоолук салуу, бел боо берүү деген ал ысырапкерчилик. Анан той кылганда дөңгүрөтүп урутолу ресторанга той кылбай эле үйгө жакшына кылып аксакалдардын батасын алып, жакшына той берсе, ошол бата тиеткен да. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт, эки жаш бактылуу болсун деп жакшына бата берсе, ошо бата тиеткен. Айылдын жаштары жакшы демилгелерди жаратып, айыл ичин тазалашып, мектеп окуучулары үчүн акылордуу оюндарын уюштурушуп, ысырапкорчулукту кыскартууга чакырып жатканы көпчүлүккө таасир калтырды. Бул уюшулган иш-чара мен Кудай кааласа эртеңки күнү келечектүү бир элдин экономикасына, үй тирилигине, тиричилигине өөлгө тиет деп ойлойм. Бул чогулуштун жыйынтыгында майла комитеттерине, аялдар кеңештерине, аксакалдар уюмуна өз деңгээлинде, айыл өкмөт кызматкерлерине өз деңгээлинде уюшкандыкта баягы иш аракеттер жүктөлдү. Кудай кааласа бунун бардыгы элдин келечеги үчүн жакшы бир ийгиликтер жаратат деп ойлойбуз. Акыркы учурларда облус аймагында ысырапкорчулукту кыскартуу менен ашыкча чыгымдарды азайтуу боюнча демилгелер көп көтөрүлүп жатат. Алардын катарына Ак Сый районунун Жергетал аймагында болгон иш-чара толуктады. Зарина Жапар кызы, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашырал уулу, Ак Сый району. 14 апрель ишембе күнү таза жашоо долбоорунун алкагында Жалал Абад электро ачык акционердик коомунун жалпы жамааты айлана чөйрөнү тазалоо, иреттөө, көрктөндүрүү боюнча
3 айлыктын алкагында ишемликке чыгышты. Жалпы кызматкерлер айлана чөрөнү таштандылардан тазалоо, карамактагы аймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу жумуштарын аткарышты. Ишемликтин жүрүшүндө тосмолор сырдалып, тосмо дубалдары менен бордюрлор жана бак дарактын түбү акталды. Арыктар тазаланды. Аталган компаниянын карамагындагы бардык райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери да ишемлик өткөрүштү. Эскерте кетсек, ар жуманын ишемби күндөрү жашылдандыруу, көрктөндүрүү жумуштары жүргүзүлүп жатат. Коллектив менен ушу көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин жүргүзүп келатабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин биз ушу бактара көчөттөрүн жана ошондой эле гүлдөрү, көчөттөрүн толук эгип бүттүк. Ушундай эле ишембилик Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинде да өткөрүлдү. Иш-чарага окуу жайдын студенттери жана мугалимдери катышты. Мында факультеттин айланасын тазалап, арыктары чабылды. Ошону менен бирге быйылкы жылда бул жайга демөөрчүлөр тарабынан 70 чарчы метрге газон да өстүрүлгөн. Ал эми студенттер бул күнү ишембилик өткөрүү менен гана чектелбестен флешмоб бийин аткарууга да жетишти. Аны менен катары шаардын да тазалыгын сактоо максатында ар жума сайын бөлүнгөн жерин тазалашууда. Эскерте кетсек, медицина факультетинде 1200дөн ашуун студент билим алат. Көп түкүрсө көл болот дегендей, ар ким өзүбүздүн бөлүнгөн жерибизди жана ошондой айлана чөйрөбүздү тазаласак, анда ушу шаарыбыз таза болуп, көрктөндүрүлүп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, жакшынакай болуп жашасак, ынтымак болуп жашасак жакшы болот. Спорт кабарларынан. Бүгүн Жалал-Абад облустук футбол борборунун Жашыл Майнсарында облустук мектеп окуучуларынын спартакиадасынын алкагында кичи футбол боюнча финалдык беттешүүлөр болуп өттү. Бул туурасында спорттук кабарчыбыз Маматкадыр Маматалиев жеринен билдирет. Жалал-Абад областык мектеп окуучулары арасында өтүп жаткан спартакиаданын кичи футбол оюну боюнча биринчилигине областтын ар кайсы район шаарларынан келген 9 команда 2 тайпага бөлүнүшүп футболдук жашыл талаага чыгышты. 2 күнгө созулган беттешүүнүн жыйынтыгында бардык атаандаштарын жеңип чыккан Базар Коргон районунун жана Ташкөмүр шаарынын жаш булгары топ чеберлери финалдык беттешүүдө кез келди. 2 жаш жамааттын оюндарына калыстык кылуу жагы Жалал-Абад областтык олимпиадалык резервтердин адистештирилген Балдар өспүрүмдөр мектебинин машыктыруучусу Медер Матовго жүктөлдү. Чындыгында быйыл кичи футбол деген үчүн жакшы даярдыкта келиштир. Базар Коргон району финалда ойноду. Аябай жакшы ойношту. Ташкөмүр шаары менен тирешип, калган Каракөл, Жалал-Абад, Сузак, булар бардык райондор кичи футбол боюнча жакшы даярдыкта келиштир. Кичи футболдук аянчада топ сүргөн жаш оюнчулар нөшөрлөп жааган жаанга карабастан финалдык беттешүүдө ойдогудай оюндарды көрсөтүп жаткандыгын Ташкөмүрлүк мектеп окуучуларын жетектеп келген агайы белгилеп өттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыр 5-4 Ташкөмүр алдыда кетип атат. Бул дагы тренердин эмеси, менети жакшы футболдон Ташкөмүр жакшы эле Кудайга шүгүр. Кыргызстанга чейин барып, призер болуп келишип атат да. Канатташ жайгашкан кичи футболдук аянтчанын бир тарабында кичи финалдык беттешүү үчүн Жалал-Абад жана Каракөл шаарларынын жаш оюнчулары беттешти. Мында энергетиктердин калаасынан келген мектеп окуучулары 4-2 эсебинде жеңишке жетишип, байгелүү 3-орунду камсыз кылышты. Ал эми чоң финалдык оюнда Базар Коргондук атаандаштарын 5-4 эсебинде утуп чыккан Ташкөмүр шаарынын жаш кичи топ чеберлери 2018-жылдагы Жалал-Абад областык мектеп окуучулары арасындагы спартакиадасынын программасына кирген кичи футбол оюну боюнча чемпиондору деген баага татыды. Атаандаштарыбыз жакшы эле. Оюн ушундай шартка туура келип калды, 5-4 болуп калды. Ничего, биздикилер жакшы ойноду, баары жакшы. Мына Кудай кааласа чемпионду алып кеттик. Учурда спорт оюндарынын башка түрлөрү боюнча да таймаштар жүрүүдө. Бул туурасында кийинки жаңылыктардын чыгарылыштарында кабардар кылабыз. Маматкадыр Маматалиев, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарат. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртең күнгүнүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта калыңыздар.